Урматтуу мекендештер, бүгүн мамлекетибиздин эң маанилүү тирөөчтөрүнүн бири сот системасынын өнүгүүсүнө дагы токтоло кетейин. Анткени өлкөнүн туруктуулугу, реформалардын сапаты жана элдин мамлекетке болгон ишеними түздөн түз сот бийлигинен, анын ишмердүүлүгүнөн көз каранды. Сот системасы жөн гана бийликтин бир бутагы эмес, ал адилеттүүлүктүн, калыстыктын соңку инстанциясы, мамлекет менен коомдун ортосундагы ишенимдин өзөгү. Сот бийлигиндеги адилетсиздик мамлекеттин алсыз, коррупциялашкан, артта калган өлкө экендигинин айкын көрсөтөт. Эгер чындыкты ачык айтсак, элде соттордун ишине нааразычылыктар көп эле болуп келген, өтө эле көп болуп келген. Негизинен алганда сот мыйзамдын жоокери деп коебуз. Ал бир эле учурда катаал да, адилет да, калыс да, ошол эле учурда адамгерчиликтүү да болушу шарт. Сот болоттой муздак, бирок устаттардай даанышман болуш керек деп бекеринен айтылбаса керек. Биз сот системасын жаңылоо багытында да олуттуу иштерди жасадык. Соттордун айлыгын бир топ көтөрүп бердик. Мамлекет сотторго көз карандысыз болууга жана көмүскө колдоо издебеген деңгээлдеги жашоого шарт түздү. Эми ар бир сот ушул ишенимдин баасын билиши керек. Мамлекет өз милдетин аткарып, кадамын жасады, демек сот корпусу эми элдин ишенимине татыктуу экенин далилдөө өңөргө тийиш. Коррупцияга, жашыруун келишимдерге, басым кысымга орун жок. Чечимин саткан сот мыйзамды гана эмес, кесиптештеринин абийирин да тебелеп, мамлекеттүүлүккө шек келтирет. Сот тармагында иштеген ар бир кызматкерлердин эсине салгым келет. Адилет жана чынчыл кызмат кылгысы келбегендерди системадан эле эмес, бардык келечектүү иштерге аралашкыс кылып туруп тазалайбыз. Мамлекет сот бийлигин мындан ары да чыңдоого аракет жасайбыз. Алардын адистигин жогорулатууга, татыктуу жашоого шарт түзүүгө жана сотторду ар кандай таасирлерден коргоого алууну улантабыз. Ушуга байланыштуу бардык сотторго кайрылам. Ойлонуңуздар, ар бир чыгарган чечимиңиздер мыйзамдарга гана таянсын. Унутпаңыздар, эл баарын көрүп билип турат. Эл да тыянак чыгарат. Биздин ишибиздин эң жогорку баалоочусу элдин өзү экендигин унутпайлы. Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы жылдары өлкөбүздүн бардык аймактарынын жана шаарларынын социалдык экономикалык инфратүзүмдөрүн бекемдөө боюнча мурда болуп көрбөгөндөй иштер жасалууда. Ар бир аймактын өнүгүшүнө миллиарддаган сомдор багытталып жатат. Биз жолдорду, көпүрөлөрдү, мектептерди, ооруканаларды, маданий жана спорттук объектилерди куруудабыз. Энергетиканы, коммуналдык инфратүзүмдү өнүктүрүүдөбүз. Буга чейин мындай көлөмдөгү каржылоо тууралуу кыялдануу гана мүмкүн болсо, бүгүн өлкөнүн бардык булуң бурчуна каражат бөлүп берип, тең салмактуу өнүгүүгө шарт түзүүдөбүз. Ушул жерден жергиликтүү бийлик башчыларына кайрыла кетейин. Бөлүнгөн каражаттын келечегин ойлоңуздар. Ар бир аймак жыйынтык көрсөтүүгө, өз алдынча күчтөнүүгө жана акырыңдап дотациядан чыгууга тийиссиңер. Инфратүзүмгө, экономикага же социалдык долбоорлорго жумшалган ар бир тыйын элге реалдуу пайда алып келиши зарыл. Бирөөлөргө көп, бирөөлөргө аз берилип жатат деген сыяктуу маалыматтар дагы туура эмес. Бул биздин ынтымакты бөлүп жаргысы келгендердин гана ойлоп тапканы десек болот. Кыргызстан бирдиктүү, бөлүнгүс өлкө, бир аймактын ийгилиги бүтүндөй мамлекеттин ийгилиги. Ар бир аймакка бирдей мамилени айкын мисалы катары эгемендик күнүнүн жыл сайын ар башка облустарда өткөрүү салтын келтирсем болот. 2026 жылы эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы Талас облусунда белгиленгени турат. Бул өлкөнүн бардык аймактары бирдей баалуу экендигинин белгиси. Биздин максат акыйкат, биримдиктүү жана күчтүү мамлекетти куруу. Ар бир аймак, ар бир шаар тең укуктуу өнүгүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек. Мамлекет каржылоону уланта беребиз, бирок ошону менен бирге эле натыйжа талап кылынат. Айрыкча ошо жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн. Бөлүнгөн акчанын жарымын жеп койбоңуздар. Кымбаттуу кыргызстандыктар, өлкөбүздүн бардык аймактарын бирдей өнүктүрүү боюнча жасап жаткан иштерибиз ар бир жарандын жашоосуна түздөн түз таасир этүүдө. Айрыкча өз турак жайына ээ болуу мүмкүнчүлүгү.
2025-жылы жарандарыбызды батир менен камсыз кылуу боюнча тарыхый жыйынтыктарга жеттик десек болот. Мамлекеттик ипотекалык компания мурда болуп көрбөгөндөй жогорку темпти көрсөттү. Ушул жылы эле 4600дөн ашык үй бүлө батир алды. Бул акыркы 4 жылдагы жалпы берилген турак жайлардын жарымын түзөт. 2021-жылдан бери өлкө боюнча 9250 үй бүлө өз үйлөрүнө ээ болду. Менин үйүм мамлекеттик программасы чыныгы элдик долбоорго айланды десек болот. 2025-жылы турак жай курулушун каржылоого көлөмү 40 миллиард сомдон ашты. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу бир нече жүздөгөн, миңдеген эсеге көп дегендик. Учурда республиканын бардык аймактарында 70 миңге жакын батирдин курулушу жүрүп жатат. Курулуштун чоң бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда, ошол эле маалда Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Баткен, Талас жана Нарын областары дагы мамлекет тарабынан татыктуу колдоого алынып, ипотекалык үйлөр салынып жатат. Кыргызстан ар бир адамдын эмгеги татыктуу жашоо менен бааланган өлкө болушу керек. Мамлекет ресурстарды бөлүштүрүп гана тим болбостон баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзгөн, ар бир үй бүлөгө өлкөнүн алыс каймактарына да колу жетип турган камкор өлкө болууга тийиш. Урматтуу кыргызстандыктар, айыл чарба тармагы Кыргызстан үчүн жөн гана экономиканын бир көрсөткүчү эмес. Калкынын 58% айыл жергесинде жашаган өлкө үчүн бул социалдык туруктуулуктун, улуттук азык-түлүк коопсуздугунун жана региондордун өсүшүнүн негизи. Ар бир аймакты, ар бир айылдагы миңдеген дыйкандардын эмгеги өлкө келечегинин пайдубалын түзөт. Ошондуктан агрардык сектор мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Бүгүн биз азык-түлүктүн негизги 9 түрүнүн ичинен 6 боюнча өлкө өзүн өзү камсыздайт деп ишеним менен айта алабыз. Өзүбүздү өзүбүз камсыздаганга жетиштик. Бул мамлекеттин, дыйкандардын, кайра иштетүүчүлөрдүн жана кооперативдердин биргелешкен системдүү иш аракеттеринин жыйынтыгы. Жеңилдетилген насыялар аркылуу миңдеген фермерлер асыл тукум мал сатып алууга, чарбаларын жаңылоого, техникаларын модернизациялоого жана жаңы технологияларга өтүүгө мүмкүнчүлүк алышууда. Урук чарбалары, питомниктер колдоого алынып, жер семирткичтерге жеткиликтүүлүк кеңейүүдө. Ошону менен катар эле биз агроөндүрүштүк кластерлерди түзүп жатабыз. Бул тармактын жаңы архитектурасы десек болот. Кластер дыйкандарды, кайра иштетүүчүлөрдү, логистиканы, сервисти жана финанс институттарын бирдиктүү система катары бириктирет. Мындай модель эгүүдөн тартып, даяр продукцияны чыгарууга чейинки өндүрүштүк толук циклдин камсыз кылат. Кластерлердин айланасында жаңы өндүрүш чынжырлары, жаңы кайра иштетүү тармактары, кампалар, экспорттук багыттар түзүлө баштады. Бул Кыргызстанды чийки зат эле эмес, жогорку кошумча наркы бар продукция өндүргөн өлкөгө айланууга чоң кадам. Айрыкча кайра иштетүү өнөр жайынын өнүгүү темпи экономикада эң ылдам өнүгүп жаткан тармактардын бирине айланды. Бул ички рынокто көбүрөөк чийки зат кайра иштетилип, миңдеген жумуш орундары түзүлүп, региондордун экономикасы бекемделип, анан экспорттолуп жатканын билдирет. Сугат системасын жаңылоо өзгөчө маанилүү багыт. Каналдар, насостук станциялар, гидротехникалык курулмалар салынууда жана реконструкцияланууда. Сууну жеткирүүнүн заманбап системалары киргизилип, эсепке алуу такталып жатат. Мунун баары түшүмдүүлүктү жогорулатууга, өндүрүштүн туруктуулугун камсыздоого жана чарбалардын кирешелүүлүгүн арттырууга өбөлгө түзөт. Миңдеген дыйкандар тамчылатып жана жаандатып сугаруу жабдууларына ээ болууда. Бул татаал жерлерде да натыйжалуу өндүрүш жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Стратегиялык максатыбыз кыргыз айылдары өзүн өзү араң баккан айыл эмес, тескерисинче өсүштүн, ишенимдин жана мүмкүнчүлүктөрдүн борбору болушуна тийиштүү. Жаштар айылдарга айласыздан эмес, өз каалоосу менен жашагандай болушу кажет. Дыйканчылык аз кирешелүү жана оор шарттагы жумуш катары эмес, заманбап экономиканын бөлүгү катары кабыл алынышы шарт. Ар бир гектар жер туруктуу киреше алып келип, ар бир чарба технологияга ээ болуп, ар бир өндүрүүчү сатык базарына жол табышы керек. Мына ушуну ушул жерде отурган министрлер, тиешелүү министрлер ишке ашырышыңыздар керек. Кыргызстан азык-түлүк коопсуздугуна ээ, кайра иштетүү тармагы өнүккөн, экологиялык таза жана атаандаштыкка жөндөмдүү продукцияны туруктуу экспорттой алган өлкө болушу керек.
Кадырлуу кыргызстандыктар, биз жаңы Кыргызстанды куруудабыз. Жаңы Кыргызстан күчтүү институттары бар, адилеттүү башкарууга, жоопкерчиликтүү жетекчилерге ээ жана мамлекет менен элдин терең ишенимине негизделген өлкө болот. Айтарым, ар бир мамлекеттик кызматчынын алдында жогорку милдет турат. Ага мамлекетке, жөлөк жана элге үмүт болуп, чыныгы көпүрөнүн милдетин аткарып, ар бир кыргыз жаранына, ар бир үйгө мамлекеттин камкордугун, мээримин кечиктирбей жеткирип туруу вазифасы жүктөлгөн. Мамлекеттик кызматчыларга кайрылат элем. Мамлекеттик кызмат бул артыкчылык же жеке пайда табуунун куралы эмес. Бул мамлекет жана эл тарабынан берилген ыйык милдет жана ишеним. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматчы кайдыгер, ыкшоо же жоопкерчиликсиз болууга акысы жок. Биз эми иш аракетсиздикке, ыкшоолукка, демилгесиздикке жол бере албайбыз. Эл тарабынан келген каттарды же кайрылууларды кийинки инстанцияларга жөнөтүү адатына көнгөндөр артта калды. Бүгүн ар бириңиздер түшүнүңүздөр, мамлекеттик кызматчы болуу эл өзү арызданып келгенге чейин эле көйгөй чыккан жерге барып, маселелерди чечүү, тиешелүү жыйынтыкка чейин алар менен аралашып жашоо, түйшүктү бирге көтөрүү дегенди билдирет. Жарандарга камкордук көрүү сиздердин кызматыңыздардын катардагы жана ажырагыс бөлүгү болушу кажет. Эгер өлкөнүн кайсы бир булуң бурчунда суу, медицина, мектеп же жер маселелери жаралса, кызматчы жоопкерчиликти башка жака жылдырбай, маселени жеринде чечүүгө милдеттүүсүңөр. Арыз күтпөгүлө. Бардык ишти алдын ала иштеп, алдын ала жасагыла. Азыркы учур креативдүү иштөөнүн, ак ниеттен кызмат кылуунун, жоопкерчиликтин жана күчтүү мамлекеттик эркти көрсөтүүнүн убагы. Бардык жетекчилерге эскертем, бийик кызмат биринчи кезекте бул чоң жоопкерчилик. Ар бир кол коюлган документ, ар бир тапшырма жарандардын жашоо сапатын жогорулатууга жана тартиптүү бекемдөөгө жана мамлекетти өнүктүрүүгө багытталышы керек. Сиздин милдет бул тапшырмаларды так түшүнүп, сезип, туура жүзөгө ашыруу. Жетекчилердин каталары элге өтө кымбатка турат. Ошондуктан мен ар бириңерден тартипти, терең ойлонууну, тактыкты, жет өлчөп бирге сүйүүнү, толук жоопкерчиликти талап кылам.